Assalamu alaikum туғандар, жұма мұбарак болсын. Бүгін жұма күні эмне болуш керек? Көп салават айтыш керек Мұхаммед саллаллаху Аллахумма солли ала Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам же толық салаватты таарынып жүргөн болсоңуз кечиришиңиздер керек. Жакшы иштерди кылыш керек. Анан Аль-Кахф сүрөсүн окуш керек бүгүн. Билгендер болсо, билбегендер болсо ошо китептен карап окуңуздар. Анан жуунуп тазаланыш керек. Бул сүннөт Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ошо жуунуп тазаланып, тырмак баштарды алып эркектер мечитке жумага жамаат менен намаз окуганга келиш керекпиз. Анан кийин таарынышып жүргөн болсоң ушу кечирим сурап кечириш керекпиз. Ошол күндү баягы текке кетирбей, соопторду алып калганда баардыгыбыз амал кылыш керекпиз. Баягы кичинекей чакта ата апаларыбыз, мынакей чоң аталарыбыз баягы кел бир борсок бышырып, Куран окуп коелу деп өтүп кеткендерди эскерип бир Куран окуп койчу элеге соогун багыштап. Ушул дагы бир жакшы даават, жакшы бир ушундай бир таасири калат да. Неге дегенде мен кичинекей чакта ошон бар. Болбосо биринчи, экинчи эле классың, анан Куран окуп койчу деп ата энең мына борсок бышырып Куран окуп, жума күнү Куран окуп өзүнчө мындай сүйүнүп, мындай жакшы иш кылганыңды билип, кичинекей боласың, бирок ошо бир жакшы иш кылгандай болуп, анан Куран окуган бул албетте бул канча сооп кетет. Ошол сообун ошо өтүп кеткендерге багыштап, ушул нерсе азыр ойлоп көрсөм калып кетип атат. Көп мындай мейли улуу мундагы кишилер дагы ушул жума күндөрү бир борсок бышырып, Куран окуп бир ошол да бала чакага бир таасир эте берет экен да. Ошону да унутпай, бүгүн бир Куран окуп, өтүп кеткен ата бабаларыбызга, туугандарыбызга багыштап коелу. Аллах разы болсун. Дүйнө акырет бактылуу болуңуздар. Аллах таалам ушул сөздөргө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.